Желаю успехов, желаю процветания. Талас областынын Кара-Бура районунда жаштар борбору ачылды. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, жаштар өлкөнүн келечеги үчүн жооптуу. Ал эми жаш муун активдүү роль ойной ала турган коомду түзүү. Бул мамлекеттүүлүктү куруу талабы. Жапон өкмөтү Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы аркылуу жаштар борборлорун түзүүнү колдоп, Кыргызстандагы жаш муундардын илим билимин жогорулатуу, жумушка орноштуруу жана алардын коомдук иш-чараларга катышуусун илгерилетүү аркылуу жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө салым кошуп, өлкөнүн өнүгүшүнө алып келет деген терең ишеним менен ачылууда. Бул жаштар борбору ПРООНдун программасынын алкагында Япон өкмөтүнүн каражаттын эсебинен курулган. Бул жерге жалпы сметалык баасын айтып кетип атат. 5,4 миллион, анын ичинен 3,6 миллиону ушул Япон өлкөсүнүн каражаттарынан, 1,8 миллион биздин Кызыл Адыр айыл өкмөтүнүн жеке өзүнүн салымы катары кеткен. Мынакей 1 жылдын ичинде бул имарат курулуп, жаштарга демилгелүү, жаштарга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ушул жерден чоң долбоорлор ушул районду өнүктүрүүгө, жалпы Кара-Буранын жалпы аймактарында окутуу борбору сыяктуу жаштарды активдүү саясий иш-чараларга катышууга, өнүгүү программаларына катышууга, жалпы эле долбоор түзүү программаларына катышканга чоң себепкер болот деп ойлойм. Жалпысынан жаштар борборун курууга жана жабдууга, ошондой эле жаштардын демилгелерин колдоого 79 000 АКШ долларына жакын каражат жумшалган. Бул Кара-Бурага болгон түз инвестицияга гана байланыштуу. Жапон өкмөтүнүн колдоосу менен бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 10 аймакта жаштар борборун курууга жалпы суммасы 305 000 АКШ долларын түзгөн. Бул долбоор Кыргызстандын 10 аймагында иш алып барып келди, жаштарды өнүктүрүү боюнча. Ошол 10 аймактын ичинде жаштар борборлору курулуп, жаңыдан же болбосо ремонт иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле ал жаштар борборунун жабдууларын, ишки мебели, техникасы, андан сырткары ошол аймакта жашаган жаштардын демилгелерин колдоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлдү. Бул долбоор 2018 жылы башталып, 2021 жылы бүтөт. Акыркы Жапон өкмөтү каржылаган Бириккен Улуттар уюмунун долбоору жаштар ишкердигин жана чакан бизнести колдоп, атап айтканда жаштар үчүн 225тен ашык жумушчу орундары түзүлгөн. Основная цель этого молодежного центра в том, чтобы создать площадку для взаимодействия молодежи, местного правительства, центрального правительства для участия в основных социально-экономических и политических процессах на местном уровне. Мы хотим, чтобы молодежь была активной, чтобы голоса молодежи также были слышны, чтобы был диалог между молодежью и властью. Жаңы курулган жаштар борборунун имараты заманбап шарттарга ылайыкталып курулган. Компьютердик жабдыктар менен жабдылып, жаштардын иштөөсүнө даяр. Имарат мындан ары кандай иш алып барат? Бул имарат бүгүнкү күндө азыр жетекчисин жаңы дайындап атабыз. Именно ушул жаштар менен иштеше турган активдүү жаш кызматкер керек бизге. Бул сөзсүз түрдө айыл өкмөтүнүн баласында болот. Себеп дегенде буну камсыздоо, электр энергиясы жана башка нерселер бар. Бул кошумчалап айтып кетсем, ушул окуучуларга жанагындай мектепке бир нерселерди даярдоо, жана реферат, жана ачык сабактарга материалдарды даярдоо, ушундай нерселер бекер болот да окуучулар үчүн. Анан бул жерде азыркы учурда эң керектүү болуп аткан бул жогорку ылдамдыкта интернет коюп беребиз окуучулар үчүн. Алар ошол IT тармагында сабактарды өтүшүп, ушул тармакта биз мугалимдер менен да сүйлөшүп атабыз. Кайсы бир убакыт бөлүп ушул жерден келип сабак өтүп берип кетиши боюнча. Анан ушул районубузда мен активдүү деген жаштардын баарын ушул жерге чакырып, топтоп, алардын идеялары менен ушул районубузда бир жакшы иштерди мындан да көбүрөөк жасасак деген ойдобуз да. Азыр дүйнөдө 10 жаштан 24 жашка чейинки 1,8 миллиардтан ашуун жаштар бар. Бул тарыхтагы эң чоң жаш муун.
Бул жаштардын 90% жакынкы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жашашат. Ушул сандарды эске алганда туруктуу өнүгүүгө жетишүү жана тынчтыкты сактоо жаштар менен байланыштуу экендигин айдан ачык. Бул жаштардын өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү жана алардын потенциалын, талантын ачууга жардам берет. Мындан кийинки жумуштарды биз мамлекеттик мама агенттик тарабынан ушул эле биздин партнерлорубузго, эл аралык партнерлорубуздун колдоосу менен биз туруктуу баягы долбоорлорду ишке ашыруу планында турабыз. Мына биз бүгүн ачылып кеттик. Кудай буйрса мына 1 айдын ичинде Бишкектен 3 тармактуу адистер келип, бул жердеги Кара Бура районунун жергиликтүү жаштарын үйрөтмөкчү. Бул биринчи бизнес administration, биринчи бизнес тармагын үйрөтүү, экинчиси SMM, жанагы PR тармагын үйрөтүү. Себеп дегенде бул азыркы маанилүү бир кесип болуп атат да. Мына үчүнчүсү болсо street workout, мердеги турникеттерди орнотуу, жаштарды массалык спорттун түрүн жайылтуу. Мына 3 тармак боюнча биз азыркы учурда адистерди бул жака жөнөтөбүз. Бул адистер ушул Кыргызстан боюнча ачылган 10 борбордун бардыгына тең барып, ушул тренингтерди өтүп, андан кийинкиси өткөндөн кийин дагы ушул үйрөтүлгөн балдарды туруктуу жанагы сопровождать да, коштоп жүрө турган функцияны аткарышмакчы. Жаш муундардын күчү менен Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө жетишүү үчүн идеяларыңыз менен бөлүшүп, өлкө боюнча жаштар борборлорунун тармагын толук пайдаланыңыз. Перизат Мамырова, Талант Карелов, Талас областы.